чегарадагы жашап жаткан, чегарага жакын жерде жашап жаткан жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылуу керек экен да, биринчи өчүрөт. Туура? Айыл чарба, дыйканчылык боюнча. Аякта эмне жакшы сөз, ошолорду утпайм, ошолорду себиш керек. Ошолорго элди кызыктырыш керек да. Например, керек болсо электр энергияны бесплатно да ошо чыймаш керек. Налог эмелерден дагы мисалы үчүн ошо чыгырдалар жеңилдик бериш. Улуттук кызыкчылык болуп аткандан кийин биз полный улут көңүл бурубузду Баткенге бурушубуз керек. Обязательно булар менен уруулап, чурулап жана эметпей эмес, жок. Биз могу жерге туруктуу эмелетмесең, булар уже тажиктин булар иш кылып деген бир какой-то сый пайда болот дегендей да. Корккон эмес, бирөөнү коркутуп окутка албайбыз. Биз кыйындыгыбызды көрүшүбүз керек. Анан азыр могу Баткенге бирдеме күчтөнтөлү десек, мисалы үчүнчү, азыр булар 1000 сом салып ийсең, тияка жеткиче келе 100 сом эле калып калат атпайбы? Мына ушуну жоюш керек. Жигит эч качан өзүнүн мамлекеттин кызыкчылыгынан үчүн өзү чөнтөгүн ойлобош керек. Мен бир немеден угуп калдым, бирөөдөн ошол жакында эле ошол Баткен чегарасы аркылуу Тажикстанга кирип чыгып да. Ошол жерде дейт, ошол жерде. Бул жагы жолдун бул жагы Кыргызстан болсо, бул жагы Тажикстан дейт. Граница жок дейт да. Такталбаган жок дейт граница. Зын тартылбаган, эч нерсе жок дейт. Анан ошондой жер болсо проблема болот да. Биз азыр бул нерсени Садыр Жапаров бир 15 жыл мурун зын тартып коелу, границаны, чегараны тактап коелу деп айткан. Азыр деле кеш эмес, ошону шахматный немеде түзүп калган дейт да, границасы азыр. Бири тажиктик болсо, бири кыргыздык, бири тажиктик болсо, бири кыргыздык болуп калган дейт да. Эми ошондой шахматный болгон кезде дагы ошол жерде жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына жерден баштап биз бөлөбүз. Бул жак Тажикстан болот, бул жак Кыргызстан болот. Ортосуна нейтральный зонанын үстүнөн кошо зын тартып койсо жакшы болмок да, проблема жок болмок да. Азыр ошол жакта Баткен тараптан биздин Баткен чегарасы Тажикстандын кармушкасы болуп атпайбы? Кармушка деген эми жанагындай тамактандыруучу чегара болуп атат да. Эми бул жерде азыр кыргыз тарапка аябай баягындай басым жасалгандыктан, анан кыргыздар жанагындай көчөгө чыгып, өздөрүнүн үйлөрүн, өздөрүнүн жерлерин коргогонго өтүшкөн да. Бул жерде да биздин мамлекеттин кичине күчсүздүгү, алсыздыгы болуп атат. Анан ошого бул проблеманы азыр мына столго отуруп эле чечишип алганы жакшы. Азыр эки бийлик азыр угуп атабыз, эки Кыргызстандын бийлиги менен Тажикстандын бийлиги кол коюптур. Азыр границаны болсо эми бөлүшөт экен дегенчи. Бул именно элчи жоктуктан, элчилер жок. Элчилер сүйлөшөт. Бул Министерство иностранных дел эмне кылып отурат? Эгерде булар иштегенде, мисалы үчүн, даярдап атасыңдар. Менин оюмча, мисалы үчүн, посолду даярдап аткандан кийин, мисалы үчүн Тажикстанга, ал 1 жылдын ичинде, кусой башканда 1 жылдын ичинде сен тажик тилин билишиң керек, орус тилин билишиң керек, бир 2-3 тилди билишиң керек. Анча-мынча тажиктин культурасын, ички саясатына чейин билип коюш керек да эми. Аларга кандай мамиле кылыш керек дегендейчи. Вот биринчи проблема мына бул элчилерде болуп атпайбы? Иштебегендиги да, сапатсыздуулугу да. Булар акча берип, ким акча берет? Кайсакты иштеп, тажрыйбаң барбы? Жана дипломатия, школа дипломатияны өттүң беле? Мындай сапаттуу мындай специалисттерди алып келип койсо, ошондо бул да проблема. Бул
ситуация болгондо, убагында ситуация болгондо ошол ситуацияларды чечип коюш керек болчу. Жок, булар күттү да. Биз эмнени кылбай койдук? Эмнени чара кылып койдук? Муну ким кылды? Ошол убакытта орустар айтканда бедулекчи предупредить, чем предотвратить. Алдына ала эмне үчүн иш жүргүзүшкөн жок. Биздики ынтымактасачы. Абзатны бир буйду көтөрүп чыгып, же жылкыны көтөрүп чыгып, аны тамак айландырышат да. Тамак ичишибиз керек депчи. Мындай деловой, мындай жылуу сөз менен сүйлөп өтүшүп, мындай эркекче, жигитчилче келиш менен, мисалы үчүн тиги муштумун түйүп атса, сен эки муштумун түйүп, мындай ызырыңга чейин барып туруп, бирок сабырдуулук анан жеңип кетиш керек да. Анан бул жерден азыр проблеманы устразнять этип деле кереги жок. Эл менен кеңеш керек, бала ушул нерсени ошол баа бериш керек да. Кандай кылганда биз ушул көйгөйдөн чыга алабыз деген нерсени биздин кинг-конгдор алып барып айтат да. Мен кечэтен бери ушуну какшап келип атпаймынбы? Ички туруктуу саясат жоктун бул кесепет. Башынан эле эрге тескери отуруп алышканда, түз отурган эмес эрге. Кышып отуруп алган. Ошондон мына кесепетти бүгүнкү күнгө чейин эгемендик алгандан кийин бери келаткан бул бүт проблемалар ушу ички саясатты туруктуу курбай койгондуктан да. Мен бул жеке ой. Балким башкалар ойлоп атса керек. Бул кантип кайдык неме кайдан беле депчи. Бирок бул мындай мен көз карашымда биз деле кукуруза кайтарып эле жүргөн жокпуз. Кукурузада айтат, арда чыкты, берде чыкты. Элдер менен сүйлөшүп, башка мамлекеттерде көрүп атабыз. Бирок биздин Кыргызстан саясаты жок. Ички саясатта, ошо ички саясатта толковый бир саясатчылар келиш керек эле да. Бизге толковый саясатчылар эмес, бизге бузуку саясатчылар деп атпайбы. Бузуку, сасык саясатчылар деп алып сасып атпай барсыз. Толковый, таза, жыптуу саясатчылар келиш керек эле да бул жерге. Ошонун аздапкысын тартып намустуу. Ошолор менен, ошолор кеп кеңешип, карапайым эл менен эсептешкенде, аларда өзүнүн ошол нерсени сезе билет эле да, ушул нерсени чечет болчу. Мына 1976-жылдары Усубадиев, Турдакман Усубадиевичтин кезинде Кыргызстандын Советоват деген району болгон да. Ошол 20 жылга арендага берилип кетти. Таштагы жерди иштете албай атабыз. Силер иштетсеңер иштеткиле, арендага сурап атасыңар деп берип коюп. 20 жылга. 96-жылы, 1996-жылы алып кайтарылыш керек экен да. Бирок ошол 20 жылдын ичинде эмне болду? Таштак жерди гүлдөтүп койбоду Өзбекстан. Жүзүн бактарын эгип салды ошол жерде. Мен өз көзүмөн көргөм да, ошол жерде өтүп баратып. Союз бузулгандан кийин биздин Ош менен Жалал абадтын ортосундагы жолдун узундугу 120 километрге узарып кетти. Границаларды жапты Өзбекстан президенти. Айла жоктон Аскар Акаевич айлампа жол салды. Өзгөн району тарабына. Ал жерде Кемпирабад деген суу сактагыч бар. Аны да калтып койду Өзбекстан өзүнө. И Советоватты кайтарбады. 96-жылга чейин Союз бузулуп кетти. 96-жылга чейин Союз бузулуп кеткенден кийин Советоват Өзбекстанда калып калды. Кемпирабад менен кошо жанагы суу сактагыч менен кошо. Биз көп жерлерибизди алдырып койдук. 1000 гектар жерлерибизди алдырып койдук да. Бул тууралуу көп саясатчылар менен кашап келет. Баягы патриот саясатчылар бар да арабыздачы. Эми азыр кеч болуп калдыбы билбейм. Кайтарып алабызбы, албайбызбы? Кайтарып алыш үчүн биз өтө күчтүү, военный жактан күчтүү мамлекет болгондон кийин бай мамлекет болуп эле кайтарып алсак, азыр кайтарып алышка менин көзүм эле жетпейт да. Жок, анын эми жолдор толтурат, мисалы үчүн, жолдор толтурат. Мисалы үчүн мындай үстөлгө отуруп деле, тынч деле сүйлөшүп чечсе болот да. Анан биякта бир мамлекет эмес, биз деле өзүбүз деле кыргыздар деле бири-бирибиздин алдыбыздан мен кыйынмын, мен кыйынмын деп атпай. Булар деле мисалы үчүн тигилер деле өзүнүн немесине алып алганга сүйүнүп, элдерге көргөзүп, мына биздин да күчтүү мамлекет биз дегендерчи. Биз деген Манас атанын тукумуздабыз да, туурабы? Амалга салыш керек. Амал көп.
Al qanday amalga salsa misal üçün endi buni elge jarayalagana mında almalga salsa bolot. Amal толук турат. Бирок дух керек. Аны обязательно согуш эмес. Амалга салыш керек. Кандай амал менен алынасыз? Кандай амал менен алынасыз айтчы? Ал мисалы үчүн эми амалдарды жеңил сүйлөшсөң болот, катуураак сүйлөшсөң болот. Бетке чапкандай болсоң болот, бетиң тоз бергенде болот. Сүйлөшүп, мисалы үчүн, бул ортодо эл кыйналбагандай чечип кетсе болот да. Чечиш кыйын. Мен айтайын, чечиш кыйын. Азыркы Россияда Курил деген аралдар бар да. Курил аралдары кайсыр бир кезде ал Япониянын жери болгон. Курильский остров. Япония ели ушул күнгө чейин дагы деле кайтарып берүү үчүн үмүттөнүп талашып келет Россиядан. Россия ал жерди берип коеюн десе, эмнесин бере албай келет да. Бул амалы күчтүүлүк кылып атабы, же кандай болот? Же япондордун амалы слабый кылып атабы? бул калыбек бул жашоонучу, жашоону усложнять этип алышкан да. Бул жашоодо мисалы үчүн мусулманчылык болгондон кийин мусулмандар мисалы үчүн биз мусулманбыз деп атабыз баарыбыз эле. Мусулманчылыктан баары эле мисалы үчүн жер жаратылыш баарын эле Аллах Таалам бизге айталым колдонгонго, убактылуу колдонгонго белек кылып берген да. Биз ошону жана торт бөлгөндө кескилеп жанталашып атабыз да. Муну отуруп эле элчилер чечип кое турган эле маселе болчу. Бул ошол иштерге сапатсыз адамдар барып алгандан ушундай болуп келатат да. Сапаттуу адамдар болуш керек. Жоопкерчиликти мойнуна ала турган, сүйлөгөндө жөлөн ар жагында от жанын чыгып турган личностьтер болуш керек да. Биз эмнени көрүп атабыз азыр? Ачкөздүктү көрүп атабыз да. Только тамак. Ачкөздүк. Тамакта Жоопкерчилик жок. Жоопкерчилик табышпайт. Текшерүүчүлөр келет. Угуп атамбы? Текшерүүчүлөр келет. Текшерүүчүлөр келет. Ошолго коробка даярдаш керек. Ошонун жатаканасына ошол тамак. Ой, айланайын. Текшерүүчү болбош керек. Жардам келип көргөн. Билбегендерин көргөзүп бергенге. Кандай иштеп атасыңар? Жакшы ишиңер жүрүп атабы? Деп катуу менен специалисттерди жиберип ушундай. Жок. Булардын баары чектелип калганда жаган тамак менен. Эмне ачып көрдүк, өлүп баратат. Эмне деген тамак жейип атат? Эмне деген ысырапчылык болуп атат? Эмне деген тойлор өтүп атат? Тета границаларга алып калган айылында суу жок. Эл кыйналып атат, карасаң, кирейген тойлорду өткөрүп атышат. Значит, бизде күчтүү кадр саясаты жок экен да. Күчтүү кадр тандоо саясаты жок. Жок, биринчи кыргыз эл шайлап алып, эми элди деле шайлаттырбайлы. Шайлап алып анан тандап атат да. Азыр канча пример келди. Биринчи тандап шайлап алып, анан тандап атышат да. Биринчи тандап туруп, сапаттуулугун көрүп туруп, көзү жеткенде анан шайлап кой. Туурабы? Акча берген эме, жумушка орношкон эме, иштемек беле. Акча берип жумушка орношкон эме, обязательно уурдайт да. Эмне андай болбой элеби? Туура айтасың. Институтта университетте окуп аткандар акча берип жанагы эмелерин окуусун бүтүрүп атат. Ошондо сапаттуулук болобу? Ошол алып аткандар кайсы бети менен ошол өспүрүмдөн тыйын алып, анан оценка коет, Уят деген барбы? Уялыш керек кичине. Уят болуш керек. Кыргыз деген уят менен эле ушул күнгө чейин келген. Уят, элден чыгып каласың, элге жаман көрүнбө деген. Муну жок. Эл эмне дейт деп жана тамашага айландырып баштады да, артист болушу. Азыр уже уятты сыйып салышкан жок. Кичине намус койгон туш керек.
Намустулук деген жооп кетти бизде. Намустуу болуш керек, намустуу болуш керек. Жана орустар дагы лучше быть мертвым львом деген, чем живым шакалом дегендей бир принцип болуш керек эркекте. Азыркы убакта мен мисалы үчүн бир аялдар сүйлөшөт, ошол аялдардын жанынан өтүп жатып бир сөзгө кошулгандан уянасың да обязательно бир эркектерди тийип кетет да. Ушу эркектер жок болуп калды, эркектер тигиндейсиң, мындайсың десең, ичиңде дай. Ошол этаптан бери келаткан саясатчылар эркектик сапатты такыр эле нолго чүрүп салышты да. Саясат жок да, ошонун баары эле жанагы саясатка келип, ички саясатка такалып атат да. Ош областынын Каракожа районунан болом. Атым Калыбек Жапаров. Мен Талай Отунчиев, Каракол шаарынын Ысыкөл областынын тургунумун. Бүгүн Калыбек келип, биз экөөбүз ой жүгүртүп, ой бөлүшүп, талаш таштыштар болуп, эмнени кыйратып ийебиз. Биздин эмне колубуздан эчтеке келбесе да, бирок кичине шер жазып алдык окшойт. Биз Ысыкөл областынын тургундары негизи сый көргүлөбүз, элди сыйлайбыз, түндүк биз түндүк түштүк болуп бөлүнбөшүбүз керек. Биз бир 40-50 болгондон кийин биз бири-бирибизге аяр мамиле кылышыбыз керек. Саясат болсо жүрө берет. Бирок эл кала бериш керек ынтымакта. Бири-бирибизге чаң жугузбай, бири-бирибизге аяр мамиле кылып, азык өспүрүмдөргө биздин өзүбүздүн сапаттуулугубузду, өзүбүздүн примерибиз кандай экенибизди көргөзүп, мындай жакшы жагыбызды көргөзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошон келип маек куруп кеткениме чоң рахмат. Сага да ыраазымын. Рахмат.